Өрөй учурган кылмыш милицияны өрттөп жибергенге шектелип эне бала кармалды. Сел автоунан агызып 6 адам каза болду. Кара-Балтада кишинин аялды көчөдө сабап жаткан видеосу соц тармактарга тарады. Ушулар жана башка кабарлар видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Сел автоунан агызып 6 адам каза болду. 24-июнь күнү Ош облусунун Кара-Суу районундагы Ош Алай жолунун 58-чакырымында жеңил автоунаа сайга түшүп кеткен. Окуя болгон жерге Кара-Суу райондук Нариман өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 4 куткаруучу тартылып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облустук башкармалыгынан подполковник Аккуловдун жетекчилигинде ыкчам топ барган. Алдын ала маалыматтарга ылайык кырсыкка кабылган автоунаада жалпы 6 адам болгон. Анын ичинен 3 окуя болгон жерде каза таап, бир жаран ооруканага бараткан жолдо үзүлгөн. 2 жаран ар кандай жарааттар менен ооруканага жеткирилген. Булак Азаттык. Өрөй учурган кылмыш милицияны өрттөп жибергенге шектелип эне бала кармалды. Алматы облусунун Кеген районунда денеси катуу күйүп кеткен эркек кишинин сөөгү табылды. Кийинчерээк анын Алматы шаардык полициясында кызмат өтөгөн 37 жаштагы тартип сакчысы экени аныкталган. Полициянын маалыматына ылайык ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө маркумдун жубайы, уулу жана дагы бир адам шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Өзү суу болсо да карындашына камкор болгон бала. Соц тармактарда жаан учурунда таралган видео кызуу талкууга алынууда. Анда агасы менен карындашы суу каптаган көчөдө электросамокат менен бара жатканын көрүүгө болот. Видеодо бала кол чатыр кармап, жанындагы кызды жаандан калкалап келе жатканын байкоого болот. Суу көчөнү каптап калганына карабастан, ал кичинекей карындашына кам көрүп, өзүнүн буту суу болсо да коопсуз алып өтүүгө аракет кылган. Венесуэладагы жер титирөөдөн кийинки жүрөгү шуналган көрүнүштөр. 25-июнда Венесуэланын түндүк батышында күчү 7,5 балга чейинки 2 жолу жер титирөө болду. Кырсыктан ондогон адам каза таап, 700дөн ашуун киши жаракат алды. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Цунами коркунучу жагы жаралды. Кара-Балтада кишинин аялды көчөдө сабап жаткан видеосу соц тармактарга тарады. Окуя боюнча милиция текшерүү жүргүзүп жатат. Видеодон киши жолдун так ортосунда аялды уруп тепкилеп жатканын көрүүгө болот. Аны өтүп бара жаткандар арачалап калган. Учурда милиция видеодогу киши менен аялдын аты жөнүн тактап жатат. Муниципалдык инспекция Чортеков көчөсүнүн жашоочуларына кайрылды. Муниципалдык инспекция Чортеков көчөсүнүн жашоочуларына эскертүү берди. Маалыматка ылайык аталган аймакта жашоочулар таштандылардын жол боюна таштап кетишүүдө. Мындан улам аталган аймактар ит жүрүп, мыйзам бузгандар аныкталган. Таштандыларды алып кетүү графиги Чортеков көчөсү боюнча ар шаршемби жана бейшемби күндөрү. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү Жалал Абадта болуп өткөн каргашалуу окуя боюнча ошол баланын достору чогулуптур. Ошол боюнча интернетте ар түрлүү ой пикир бирилип, тура эмес маалыматтар чыгып атат экен. Ол бала качып кетип, кайра кармалып келди деп. Ошол жөнүндө булар досубуз качкан жок дейт. Ол өзү барып, алкоголь бар жок системаларына өтүп, кысасы отчет берип атыптыр. Ошол жөнүндө айта кетсеңер. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз биринчи учурда эле каза болгон үй бүлөнүн астында кечирим сурайбыз. Кокустук болуп калыптыр. Кайрат кылыңыздар, сабыр кылыңыздар. Айта кетер нерсе силерден суранычым бар. Ошо досубуз жөнүндө жалган маалыматтар тарап атат экен. Досубузду байдын балдары, депутаттын балдары же болбосо бир туруктуу бир үй бүлөнүн баласы бун чыгарып кетет деген жалган маалыматтар тарап жатат экен. Эч кандай биз досубузду актайлы деген ниетте чогулган жокпуз. Биз бардыгы нерсе закон четинде болот, мыйзам четинде болот. Биз бир гана досубуз жөнүндө жалган маалыматтар тарап жатканын түшүндүрө кетели дедик. Эч кандай ата энеси бай эмес, миллионер эмес.
Москвада тирикчилик кылат, атасы, апасы полный ошол жакта. Урматтуу мекендештер, бул бала боюнча элдин оозунда ар түрлүү ой пикир билинип атат. Ичип алган, мас экен деген сыяктуучу. Ошол боюнча мына досторунан сурай кетейин. Досуңар ичебиле же ичпейли ушул жака келип кандай болчу негизи? Ичпейт болчу. Спортсмен болчу, ичип чекпейт. Досуң боюнча маалымат бере кетсең, ичебиле, чегебиле же кандай жүрөт эле мындай? Жүрүш кандай бала болчу негизи? Туура айт. Досу түз жүрөт эле, ичпейт эле, чекпейт эле спортсмен бала болчу. Көптөн бери, уже 10 жылдан бери достошобуз, бир мектепте окуп калганбыз. Антип ичип чегип аяндай туура эмес жолдо жүргөн бала эмеспиз да. Анан ошол өтүп кеткен аканын да үй бүлөсүнө сабыр тилейбиз. Эми кырсык айттырбай келет экен. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биздин бүгүнкү ушинтип чогуп турганыбыздын бирден бир себеби бүгүнкү каргашалуу кырсыктын туурабы чогуп жатабыз. Бүгүнкү кырсыктан көз жумуп калган байкенин туугандарынан жана досторунан, жакындарынан кечирим сурайбыз. Кырсык Ташкабактын ортосунда дейт, эч ким атайлаган жок. Жаткан жери жайлуу болсун. Анан дагы блогерлерге соц тармактарга суран кетебиз. Биз сиздин досуңуз тууралуу жалган маалыматтарды таратпаганга, адилеттүү чечим чыгарганга суранабыз. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы.